Elhamdülillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. İnşallah Menhaj-ı Salik'in kitabına sabahımızda olatağız. Ötkenki sabahta gusul bölümünü oku ötkenbiz. Bu sabahta inşallah andan keyinki bölüm tayammum bölümüne kirişebiz. Bunu almayıp jatat babu tayammum. Tayammum bölümü. Ve huve sani min at-tahara. Bu tazalıktın ikinci türü. Biz bu kitabın başında su bölümünde okuğanızda bu almayıpkan tazalık iki türlü болады. Birincisi su meyen bolğan tazalık degen. Al endi ошол экинчиси бул жерде эскерип атат. Ошол экинчи түрү бул таяммум кылуу менен болот деп айтты. Андан кийин айтып жатат: "Ва хува бадан ан taharatil ma." Ал суу менен болгон тазалыктын ордуна өтүүчү нерсе деди таяммумду. Суу менен болгон тазалык эмне? Даратсыздыктан тазалануу, суу менен дарат алабыз, даратың жок болсо. Дараттын ордуна өтөт жана ошондой эле гусулдун ордуна өтөт. Гусул дагы суу менен болот. Ошол гусулдун дагы ордуна таяммум өтөт. Эми качан өтүүсү жөнүндө айтып жатат. Ида тааззара исти'малul ma'i li a'da'i tahara aw ba'daha li 'adamihi. Эгерде ошол тазалануу керек болгон, жуу керек болгон суу менен, жуу керек болгон мүчөлөргө суу жок болуп атса, толук бардык мүчөгө же болбосо кээ бир мүчөлөрүнө суу жок болуп атса дейт, ошондо таяммум аласың деди. Мисалы үчүн дарат алганыңда жарымына жете турган, даратыңдын жарымына жете турган суу болгон болсо, толук жетпей турган болсо дагы анда таяммум аласың. Ошондой эле гусул алганда дагы толук денеге жетпей турган суу болсо, жетпей жатса, ошондо таяммум алат. Деми ошол таяммум алганда суу жок болуш керек. Бул биринчи шарты. Суу жок болуу керек. Суу канчалык деңгээлде жок болуш керек? Эгерде суу тапканга чейин намаздын убактысы чыгып кете турган болсо, анда таяммум алса болот. Бир жакта суу бар болсо, ал жерде ошону барып сууну алып келип дарат алганга чейин намаздын убактысы чыгып кете турган болсо, анда таяммум алса болот. Бул биринчиси, бул таяммумдун эң биринчи шарты. Андан кийин айтып жатат: "Ау хауфи дарарин бистиамалихим." Экинчиси болсо суу бар болсо дейт. Бирок сууну колдонуудан корксоң. Эмне себептен? Зыян жете турган, сенин ден соолугуңа зыян келе турган болсо, анда таяммум кылсаң болот дейт. Эми алымдар айтат, зыяндын чеги канчалык дегенде айтышат. Эгерде сууну колдонсоң, өлүмдөн корко турган болсоң. Мисалы үчүн катуу суукта муздак суу менен жуунсаң, өлүп калышы мүмкүн адам. Же болбосо ооруң бар болсо, жараң болгон болсо, же ошол суу тийгизген болсо, дене ооруй турган болсо, бир оору менен. Ошол оорусу күчөйө турган болсо, же болбосо ошол оорунун айыгуусу кечиге турган болсо, же болбосо катуу оору сезе турган болсо, ошол суун колдонуунун себебинен, ошондо таяммум алса болот деп айтышат алымдар. Эми буга далилдердин аягын эскерет, биз кыскача эскертип өтө берели. Бул жерде бул алмайтып жатат. Ушул биринчи шарты таяммумдун. Суунун жок болуусу же болбосо бар болсо дагы ошону колдонуудан коркуу деди. Буга далил Аллах Таала айтат: "Фалам таҗиду ма'a таяммуму са'iдан тайиба." Эгерде силер суу таппаган болсоңор, анда таза топуракка таяммум кылгыла деди. Бул аяттын башында "Ва ин кунтум марда", эгерде силер оорукчан болсоңор деп оорукчанды дагы эскерткен. Ошо оорулуу абалда дагы таяммум кылса болот. Демек бул таяммумдун биринчи шарты ошол суудун жок болуусу же болбосо ошол сууну колдонуудан коркуусу, зыян келүүсүнөн коркуусу. Андан кийин айтып жатат: "Фаяқум турабу мақамал ма'i би ан янви раф'a ма алейхи мин al-ahdas." Эми топурак суунун ордуна өтөт деди. Жана ошондой эле таяммум кылганда өзүндөгү даратсыздыкты же болбосо гусулсуздукту ниет кыла турган болсо, ошондо топурак суунун ордуна өтөт деди. Бул жерде бул алым дагы таяммумдун эки шартын эскерди. Биринчиси болсо макамал ма, топурак суунун ордуна өтөт деди. Ошол таяммум кылуучу нерсе топурак болуш керек. Бардык эле жерден чыккан нерселерди кыла берсе болбойт. Гипис же ошондой нерселерге кылса болбойт. Топуракка таяммум кылыш керек. Бул экинчи шарты таяммумдун. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Сахih Муслимде келген хадисте айтат: "Ва жу'ила турбату халана tahura." Жердин топурагы бизге таза кылынды дейт. Демек бул жерде топуракты айтып атат. Топурак ошол
таяммундун шарттарынан бул топурак менен болуш керек экендиги. Андан кийин 3-чү шарты болсо ниет болуш керек. Ошо таяммун кылуу ниети болуш керек. Ошо өзүндөгү нажасаттарды, даратсыздыкты, гусулсуздукты кетирүү ниети болуш керек таяммун аркылуу. Ниетке далил Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Сахих Бухари Муслимде келген хадисте айтат: "Ва иннама ликулли имриин ма нава." Ар бир адам эмне ниет кылса, ошого жетет. Андан кийин таяммундун сыпатын сыпаттап айтып жатат. Сумма якулу бисмилла. Андан кийин бисмилла деп айтат. Бул бисмилла деген биз башында айтып өттүк, ар бир иште шариатта эреже, ар бир иште бисмилла деп айтуу сүннөт деп. Андан кийин сумма ядрибу тураба биядайхи марратан вахидатан. Андан кийин топуракка эки колуну, эки алаканын бир жолу урат деди. Ямсаху бихима жами'a вajhihi ва жами'a каффайхи. Айтып жатат, ал ошол топурак менен ургандан кийин толук бетини арчып сүртөт ошол менен. Андан кийин эки колуну, билегине чейин эки колуну толук арчып сүртөт. Ушул таяммундун сыфаты. Биринчи колун топуракка уруп, андан кийин бетини толук сүртүү, эки колун толук сүртүү. Ушул таяммундун сыпаты, биринчи сыпаты жана фарыздары. Фарыздарынан эки колуну билекке чейин толук сүркөш керек, жана ошондой эле бетини толук сүйкөш керек. Жана ошондой эле ошол колдун алакандын билекке чейин колдун алды жагын, арка жагы толук сүркөш керек. Ошондой эле бетти дагы толук сүркөш керек. Эгерде адам баласынын алымдар айтат, колунда шакек бар болгон болсо, ошо колдун кээ бир жерин тосо турган нерселер болсо, ошону чечиш керек деп айтышат. Бул 3 нерсе таяммундун фарыздары. Биринчи эки колуну сүртүү, андан кийин бетини сүртүү, андан кийин ошол колуну дагы, бетини дагы толук сүртүү. Ошол таяммундун мүчөсү болгон жерин толук сүртүү. Ушул таяммундун фарыздары. Буга далил Аллах Таала айтат: "Фамсаху би вужухикум ва айдиякум мин." Силер ошо топурак менен бетиңерди жана эки колуңарды сүрткүлө, арчыгыла дейт таяммунда. Андан кийин бул алым айтып жатат: "Фа ин дараба марратайн фала баас." Эгерде эки жолу урган болсо, анда деле боло берет дейт. Биринчи урганда бетини арчып, сүртүп жерге, топуракка. Экинчи урганда эки колуна сүрткөн болсо, бул дагы боло берет дейт. Негизи бул сыпат толук таяммундун толук сыпатынан. Бул сахабалардан Ибн Умар радыйаллаху анхудан келген. Мусаннаф Ибн Абдуразакта келет. Ибн Умар таяммун кылганда бир жолу жерди уруп, андан кийин бетин сүрүп, андан кийин бир жолу уруп, колуну билекке чейин эмес, чыканагын кошуп толук сүргөн. Бул Ибн Умар сахабалардан келген сыпаты. Эгерде таяммундун биринчи сыпаты жанакындай бир жолу эле уруп, бетти сүрүп, ошол менен эле эки колду билекке чейин сүрүү болгон болсо, экинчи сыпаты болсо, бул толук сыпаты бир жолу уруп, бетти сүрүп, андан кийин экинчи жолу ургандан кийин ошол колдорду чыканакка чейин сүрүү. Бул нерсеге далил сахабалардын фатвасы. Бул экинчи сыпаты. Ошону айтып жатат. Эми ошол таяммундун далилдерини эскерет. Биринчи таяммунга далил قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. Аллах Таала айтты, эгерде суу таппаган болсоңор, таза топурак менен бетиңерди жана колуңарды, эки колуңарды ошо топурак менен арчыгыла деди. Эми хадистен далил болсо, ан Жабирин анна набий саллаллаху алейхи ва саллям قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. Жабир радыйаллаху анху риwayat кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мага 5 артыкчылык берди. Менден мурунку пайгамбарларга берилген жок" деди ал нерсе. Ал эмне дегенде, "Нусирту бир руби масирата шахрин." Мен душманымга дейт, бир айлык жолдон мурда эле ушу сүр менен жеңишке жеттим дейт. Ушундай нерсе берилди мага дейт. Согуштан мурда бир айлык жол, ушул бир айлык жол калганда эле душман ошону Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келаткан укканда эле сүрдөп, ошол нерсе менен жеңишке жетем дейт. Андан кийин айтып жатат: "Важу'алатил арду масжидан ва тахура." Жана ошондой эле мага жердин бардык жери таза, мечит, намаз окуучу жай жана таза болду дейт. Топурак менен ошол таяммум кылса болот. Fa ayyama rajulin adraka as-salat falyusalli
кайсы жерде адам баласы кайсы жерде намазды убактысы жеткен болсо, ал ошол жерде окуй берсин намазын деди. Демек жердин бардык жери таза экендигине далил болот. Wa uhillat lil ghanaim. Андан кийин айтып жатат: "Wa lam tuhilla li ahadin qabli." Мага ганимадагын адал кылынды дейт. Ганима деген согуштан түшкөн олжолор. Ал менден мурунку пайгамбарларга адал болгон эмес дейт. Мага ошол нерсе адал кылынды дейт. Wa u'titu shafa'a. Андан кийин мага шафаат берилди дейт. Шафаат деген бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыяматтагы чоң шафааты. Башка пайгамбарлар дагы өздөрүнүн үммөттөрүнө шафааттар кылат, бирок пайгамбарыбыздын өзгөчө шафааты бар. Кыямат күнү бардык үммөттөргө шафаат кылган өзгөчө шафааты бар. Андан кийин айтып жатат: "Ва кана наби саллаллаху алейхи вассалам юб'асу ила qawmihi khassatan wa bu'ithu lin-nas 'ammatan." Пайгамбарлар, мурунку пайгамбарлар бир гана өзүнүн коомуна гана жиберилетиле деди. А мен жалпы адамдарга пайгамбар болуп жибердим дейт. Бул хадис Сахих Бухари Муслимде келген. Бул хадистен далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзү: "Ва жу'илат лил арду масжидан ва tahura." Жер мага мечит, намаз окулуучу жана тахур, тазалануучу нерсе, таза кылынып берилди деген сөзү. Андан кийин ушу жерге чейин бул алым таяммунду айтып бүттү. Таяммундун шарттарыны, таяммундун фарыздарыны, таяммундун сыпатыны эскерип өттү далилдери менен. Эми андан кийинки маселеге өтүп атат. Ал маселе кандай? Ошол эми даарат алууну үйрөттү, гусул кылууну үйрөттү, таяммун кылууну үйрөттү. Даараты жок адам нелерди кылса болбойт? Биринчиси: "Уман алейхи хадасун асгар лам яхиллаху ан юсалли." Биринчиси намаз окуса болбойт. Даратсыз намаз окуса болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла тухбал салатун бигайри тахур." Даратсыз намаз кабыл болбойт деди. "Ва ла ан ятуфа бил байт." Экинчиси болсо таваф кылса болбойт деди. Даратсыз таваф кылса болбойт. Буга далил Тирмизиде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ат-тавафу хавла ал-байти мислу ас-салат илля аннакум татакалламуна фи." Таваф, Кабанын тегерегинде таваф кылуу бул намаз сыяктуу эле дейт. Бирок бул тавафта силерге сүйлөөгө уруксат берилген дейт. Демек бул намаз сыяктуу болгондон кийин ага дагы даарат алыш керек. Daaratсыз биринчи намаз окуса болбойт, экинчи таваф кылса болбойт. Үчүнчүсүн айтып жатат: "Вала ямассул мусхаф." Куранды, мусхафты кармаса болбойт деди. Буга далил Аллах Таала Куран Каримде: "Ла ямассуху илля мутаххарун." Бул Куранды бир гана тазалар гана кармайт деди. Бул Куранды daaratсыз кармаса болбойт экендигинде алымдар арасында, сахабалар арасында, табииндер арасында ижма түзүлгөн. Ал ижмады Исхак ибн Рахавайх деген алым эскерген. Daaratсыз адам ушул 3 нерсени кылса болбойт. Биринчи намаз окуса болбойт, экинчиси таваф кылса болбойт Кабада, үчүнчүсү Куранды кармаса болбойт daaratсыз. Андан кийин айтып жатат: "Ва язиду ман алейхи хадасун акбар." Эми жунуп болгон адам эмне кылбайт дегенде, жунуп болгон адам ал дагы ушул 3 нерсени да кылбайт. Намаз окубайт жунуп болгон абалда. Жана таваф кылбайт, жана ошондой эле Куранды кармабайт. Андан кийин айтып жатат: "Аннаху ла яқра шайъан минал Куран." Жана ошондой эле ал Куран окубайт деди. Төртүнчүсү Куран окубайт. Daaratсыз адам Куранды кармабай эле окуса боло берет. Ал эми жунуп болгон адам жатка дагы Куранды окуса болбойт. Буга далил Али радhiyallohu anh айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юқриуна ал-Кур'ан ала кулли халин ма лам якун жунубан." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди ар кандай абалда Куран окутуп, Куранды үйрөтөт эле, окуйт эле. Бир гана жунуп абалында гана Куран окубайт эле деди. Бул хадис Сунан Аби Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Мажахда келген. Андан кийин айтып жатат: "Бешинчиси вала ялбасу фил масжиди била вудуин." Жунуп адам мечитте daaratсыз отурса болбойт деди. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инни ла ухиллу ал-масжида ли хаидин ва ла жунубин." Мен мечитти жунуп адамга дагы хайыз келген аялдарга дагы адал кылбайм деди. Бул хадис Абу Даудда келген. Бирок бул алым айтып жатат: "Била вуду", daaratсыз дейт. Жунуп малда daarat албай отурса деди. Мунда түшүнөбүз, эгерде жунуп адам daarat алган болсо, жуунбай эле daarat алган болсо,
анда мечитте отурса ага уруксат берилет мечитке отурууга. Буга далил Ата ибн Ясар деген табиин айтат: "Раайту риджала мин асхабин наби саллаллаху алейхи вассалам яджлисуна фил масжиди ва хум мужнибун иза таваддау вуду ас-салат." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынан көрдүм дейт. Эгер алар жунуп болгон болсо, жунуп абалында дагы мечитте отургандарын көрдүм дейт. Эгер алар дарат алышкан болсо дейт. Демек дарат алган болсо, жунуп адам мечитте отурса болот. Ал эми кажет муктаждык үчүн болсо, мечиттин ичинен өтүү керек болгон болсо, муктаждык үчүн мечиттин ичинен өтүү керек болгон болсо, даратсыз деле жунуп адам өтсө болот. Буга аятта келген: "Вала жунубан илля абир сабилин хатта тагтасин." Жана жунуп адам дагы мечитке кирбейт, бир гана ошол ичинен өтүп бараткан болсо, ага уруксат берилет дейт. Демек жунуп адам даратсыз мечитте отурса болбойт. Ал эми дарат алгандан кийин мечитте отурууга уруксат берилет. Жана ошондой эле дараты жок болсо дагы жунуп адам мечиттен өтүп кетүүгө уруксат берилет. Жунуп адамга ушул 5 нерсе тыюу салынат. Биринчиси намаз окуу, экинчиси таваф кылуу, үчүнчүсү Куранды кармоо, төртүнчүсү Куранды окуу, бешинчиси болсо мечитте даратсыз отуруу. Ушул 5 нерсе гусул адамга, жунуп болгон адамга гусул алган чейин тыюу салынат. Ал эми дараты жок адамга намаз окуу тыюу салынат, жана таваф кылуу тыюу салат, жана Куранды кармоо. Ушул 3 нерсе. Андан кийин хайз келген жана нифас келген аялдар эмнелер тыйылат? Ал жөнүндө эскерген. Аны иншалла кийинки сабакта хайз жана нифас бөлүмүндө кошуп окуйбуз. Бүгүнчө ушул жетиштиктүү иншалла. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халqi Muhammad ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.